Ушул кооптуу жана ыңгайсыз жол менен ооруканага келген шаар тургуну Феруза Аскарованын айтымында шаардын бардык эле көчөлөрүндө тротуарлар талапка жооп бербейт. Айрыкча жаш балалуу аялдар менен каары картаңдар үчүн жөө жүрүү кооптуу дейт. Эки тараптуу жүргөндүктөн алар жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздык жаралат да. Айрыкча биз коляска менен жүргөндө тыгын жаралат. Бир эле бул көчө эмес. Баткен шаарында мына Разаков көчөсүндө дагы ыңгайсыздык бар да тротуарда. Багы өтө эгиз болуп калган, анан кээ бир жеринде жок да. Коляска менен чыгып түшкөнгө ыңгайсыз. Ошон үчүн чоң жол менен жүргөнгө туура келет да. Баткен шаары мурда райондун карамагындагы айыл болгон. Шаар статусун алгандан бери айылды шаар кылуу аракеттери көрүлүп келүүдө. Бирок эмнегедир жергиликтүү бийликтин аракетинен майнап чыкпай жаткандай көрүнөт. Шаардык бийлик болсо учурда борбордук көчөлөрдө тротуарлар салынып жатканын айтып, ыңгайсыз болгон жолдорго да кезек жетерин билдирди. Кийинки жылдарга дагы бир 4 көчөнү өзүнүн местный бюджеттен да, жергиликтүү бюджеттен дагы бир 2-3 көчөнү тротуарга киргизебиз, стимгрантка да киргизебиз деген аракеттебиз. Буюрса ал дагы караштырып көрөбүз. Если жаранды болсо Турсунбай, Сейдахматов көчөсү болсо керек, ошол жерге чейин тротуарга планга киргизебиз да. Келечекте бул эми мындай айтканда акчага жараша болот да, местный бюджеттин эсебинен. Моментте силер жолдон өтүшүңөр керек. Макулбу өзүңөр эмес, жаныңарда досторуңарды. Ал эми жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жаңы окуу жылы башталгандан бери мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Анткени күндөн күнгө жол кырсыктары өсүп жатат. Жол кырсыктарынын өсүп жаткандыгынын себеби тротуардын эле жоктугу эмес, айдоочулардын жол эрежесин сактабай, жолдо жүрүүнүн маданиятынын жоктугу болууда дешет жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери. Жол эч кимдигини тандабайт. Бұл жол эрежесин гана сакташ керек. Азыркы айдоочулардын билим деңгээли, жолдо айдоо маданияты жоктугунан болуп атат деп эсептейм. Себеби дегенде азыркы карасак көпчүлүк учурда жол эрежесин бузгандыктан жол кырсыктары пайда болуп жатат да. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда жыл башынан бери 180ден ашуун жол кырсыктары катталып, анын ичинен 60тан ашууну жаш балдардын катышуусунда болгон кырсыктар. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 10%га көп. Тилекке каршы 7 өспүрүм жол кырсыгынан каза болгон. Андыктан жолдогу кырсыктарды алдын алуу үчүн айдоочу да, жөө жүргүнчү да жол эрежесин сактап, жергиликтүү бийлик тротуарлардын курулушун тездетиши керек.